Ош базарындагы сатуучуларга буга чейин эле бир нече жолу эскертүүлөр берилген. Бүгүнкү рейдтин жүрүшүндө тартипти сактабагандарга тиешелүү чаралар көрүлдү. Дары жок экен, анан ошо табылган эреже бузуулар боюнча биз бузуу жөнүндө протокол түзүп, ушу ижарачыга Кыргыз Республикасынын кодексинин 293 статьясы менен 2 беренеси менен мыйзам ченеминде баягы жаза чара колдонобуз да. Атайын түзүлгөн мобилдик топ рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө соода түйүндөрүнүн бирине баш бакты. Анда коюлган санитардык талаптар толук аткарылып жатканы босогосунан эле байкалды. Ар бир кардардын дене табы өлчөнүп текшерилген соң гана ал соода борбордун ичине кире алат. Ал эми имараттын ичи ар бир 2 саат сайын толугу менен дезинфекцияланып турат. Өзүңүздөргө маалым болгондо 21-ден баштап ачылган. Акимиятта 20 күнү собрание болгон, то что санэпистанция, то что требует эткенин баары аткарылган. Кире бериште дорожка, хлор, антисептик, маска менен киргизебиз. 2 саатта бирден ичин дезинфекция полдору жуулуп турат. Сатуучулардан биздин требованиябыз маска, перчатки барында кирип атканда ар биринин температурасын текшерип турабыз. Ар бир сатуучуда бет кап, кол сүртүүчү суюктук жана кол каптар запаста болуусу керек. Мындай тапшырма соода түйүндүн жетекчилиги тарабынан да милдеттендирилген. Андан сырткары ар бир кызматкерди күн сайын эртең менен дене табын текшерип, журналга каттоо тапшырмасы коюлган. Телевизор менен дайыма эртең менен текшерет температурабызды. Колубузду антисептиктер менен жууп туруп кирип атабыз. Биз өзүбүз үчүн деле, башкалар үчүн деле коопсуздукту сакташыбыз керек да, мындай акыбал болуп аткандай. Бүгүнкү соода борборлорунда жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаранын жыйынтыгы канааттандырарлык деп табылды. Башкача айтканда, коюлган санитардык талаптарды аткарбай жаткандардын саны кыйла кыскарганы байкалды. Айдар Темиралиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.